Жаман ойдун арамдыгы туурасында. Жаман ойдун арамдыгы туурасында. Жаман сөздөй эле жаман ой да арам. Кыргыздар башкача айтат билесиң муну. Эмнеден эмне чыгат эле? Iya. Жок. Болду. Кийин айтып берем иншалла. Ошол себептен жаман ой, жаман сөздөй эле жаман ой да арам экен. Демек, бирөөнүн жамандыктарын айтуу арам болгондой эле, бир мусулман тууралуу жаман ойдо болуу дагы арам. Арам деген нерсе Аллаха, анын пайгамбарына, үммөткө, адамзатка жакпайт деген, өзү арам, харам. Бул жерде көкүрөктө сакталган кек жана жек көрүү туурасында айтылып атат экен. Ал эми көңүлдү бир каптап өтүп кайра жок болгон жаман ойлор бул күнөө эмес, же болсо алар кечирилет. Эмне үчүн? Анткени Алла Таала Куранда эй имандуулар, шектенүүлөрдүн көпчүлүгүнөн арылгыла, тазалангыла, анткени айрым шек саноолор күнөө деген. Кандай экен? Күмөн саноо бул күнөө экен. Шек саноо. Адамдын жан дүйнөсү кууратып коюш оңой эле. Bir adamın can dünyası kuratып koyuş öte oңой эле. Ошондой болсо да субханалла, кимде ким ушундай бир ойлоно турган болсо, кандай эле колуң менен, бутуң менен, тилиң менен жаманчылык кылып, ошондой ой менен да жаманчылык кылса болот экен. Бирок ушул экөө тең арам болуп эсептелет. Эмне үчүн? Анткени жаман ойдун арам болушунун себеби төмөндөгүчө. Жүрөктөгү сырларды Алла гана билет. Жүрөктөгү сырларды Алла гана билет. Ошондон бирөө тууралуу жаман ойдо боло албайсың. Анткени себеп ал жүрөгүндө эмне бар экенин сен билбейсиң. Ал ушинтип атат деп ойлойм мен. Ал ошондой эле. Анын ички дүйнөсү арам. Ушундай деп мындай ал жокто эле субханалла. Ошол ички дүйнөсү менен эзип сала турган адамдар бар. Ал ошондой деп. Ошол адамдын ал гайып нерсе, Алла гана биле турган нерсени эмне кылат экен? Өзү эле ойлонуп чыгып баштайт экен, оюнан эле чыгарат экен. Бирок башка нерсеге жоромолдогонго болбой турганчалык ачык айкын маалым болсо да, анда билгенине жана көргөнүнө ишенгенден башка чараң жок дейт. Эмнекен? Эгерде көзүң менен көрүп турсаң, анда болуп аткан нерсе болгон болсо, аны жамандай албайсың. Тура болуп турган нерсе бол. Бирок аны сен ички дүйнөсүнө кирип кеткенсиң, анын же жакшы же жаман экенин кайдан билесиң? Аллаху акбар. Бир мусулмандын катачылыгын ачык айкын далилдер менен билсең, ага эл жок жерде насаат айтуу керек экен. Эгер ачык билип калган болсоң бирөөнү, бир сабакта айтып берди. Эгерде бир адамдын ушундай бир коомду жалпы түрдө ушундай бир жанагындай ичип жүргөн болсо, жегип жүргөн болсо, адам бузуп аткан болсо, анда эмне кылыш керек экен? Ары, акырын өзүнө. Биринчи эл журт тиги деген ушундай күнөө кылып аттыр деп айтканда, бетине келип акырын өзүнө келип беркелчи. Эгер ушунча сен тилиң өткөн, ушундай акылдуу адам болсоң, эмне аткансың? Ошого айтат экенсиң, бергелчи. Деп турган акыл насаат ошого өзүнчө айтат экенсиң. Ошого өзүнчө айтат экенсиң. Бирок анын кемчилигин билип алганыңа кубанган таризде насаат айтканың болбойт. Сен аны экен кубанып, анын ушундай сен күнөөкөр экен билип алып туруп айтчу эмес экен, балки ошого насаат кылган ошо чыныгы жакшы болот деп калайынчы деп. Ал эми диний жактан кемчилигиң болгондо, өзүң үчүн кайгыргандай, ал үчүн да кайгырган абалда насаат айтууң керек экен. Эгерде бир адам намаз окубай жүргөн болсо, ошо намаз окубаган адамга эмне деш керек экен? Ага субханалла, эмне үчүн намаз окуп айтасың, эмне үчүн орозо тутпай айтасың, эмне арак ичип, эмне күнөө кылып жүрөсүң деген нерсени кейип айтыш керек экен. Чын-чынына келгенде, мен мусулманмын деп эле, бирок ошол эле мезгилде намаз окубай жүргөн адамдар бул күнөөкөр адам болот, чоң күнөөкөр. Намаз окубай коюу бул чоң күнөөлөрдүн бири. Мун үчүн кыяматта Алланын алдына жооп берет. Эң биринчи сурак намаздан болот, мисалы, ибадат маселесине келсе. Ошол ибадат маселесинде эгерде бир адам адашып кете турган болсо дагы, ал чоң күнөөкөр болот. Бирок эми анда улам окуп тургандан кайра читап койгону, окубай эле койгону жакшыраак окшойт деген адамдардын түшүнүктөрү бул акылсыздык болуп эсептелет. Эмнеге намаз өкүм, бекилген өкүм. Кандай өкүм экен? Аны аткарбай отурган болсоң чоң күнөөкөр болосуң. Эми ошол намаз окубай атканын көрүп туруп, сен субханалла өзүң эле мисалы аялыңдын, балдарыңдын, карындаштарыңдын, бир туугандарыңдын кемчиликтерин көрүп туруп, намаз окубай атканын көрүп туруп, сен ошого намаз оку деп айтпасаң, ошондой эле күнөөкөр боло бересиң. Өзү ушундай нерсе.
Рамазан айында орозо тутпастан курсагы ток жүрсө, мисалы тамак жеп аткан болсо, сен ошондон орозо туруп турган болсоң, ошого айтып коюшуң менен милдеттүү түрдө болуп эсептелет. Милдет. Эгер айтпасаң күнөөкөр болсун. Бул милдет, жалпы түрдө милдет. Эми эгерде адамдар субханалла күнөө иш кылып аткан болсо, ошого кандай кайгырбай, капаланбай, эч нерсе кылбай турсаң, анда субхана сен дагы деле болсо жүрөгүңдө Кудайга болгон ишенимиң жок деген сөз. Сен имансыз эле адамдын катарына кирип каласың. Эч бир эмеси жок эле. Имансыз адам катарына кирип каласың. Эмне үчүн? Анткени сен Кудай алдындагы акыны аткарган жоксуң. Бул жерде ошону айтып атат экен да. Эми сенин ошол бир адамдын ибадат кылбай атканын көрүп, ошо жүрөгүңдө кейишиң, ошого барып дей сен туура эмес кылып атасың, окусаңчы андан көрөк деп айтууң бул акылдуулук экен да. Насааттын эң жакшы ушул болуп эсептелет экен. Аллаху акбар. Эми кара. Ошол себептен биз билишибиз керек экен, биздин жолубуз некен ушундай экен. Жаман ойдун арамдыгы ушундай экен, субханалла. Аллах Таала сиз менен бизди керек болсо жаман ой, жаман пикирден тыят экен. Адамдын жан дүйнөсү куурап калганда гана, же болсо ал адамдын ички дүйнөсү эзилип, карарып калганда гана ал адам башкалар жөнүндө жаман ойлоп баштайт экен. Ички дүйнөсү талкаланып калган адам. Бирөө жөнүндө жакшы ойлой албай аткан болсоң, анда оорукчан экениңди бил. Бир адам жөнүндө ошонун кемчилигин көрүп эле, ошол бир адам кемчилигин көрүп ала турган болсоң, анда сен оорукчан экениңди бил. Сен ошол кемчилик сенде ошол бар. Сен бирөөнүн кемчилигин көрүп атасыңбы? Анда сенде ошол кемчилик бар. Ошон үчүн көрүп атасың сен. Жана бир эмен айтып жатат го, мен апам да баягы күлүп атты эле ушунда бир нерсени карап атып. Bir ayal koşunası günüge gir jüytken ayal. Anı karab alay etkeni, karsan dedi, normalde gir jüyüp koyboy, karsan sar kartı var atpay. Dokotken güyösün çıkpayt, dokotken. Ekinci ayal şu günüge gir jüytedi, normal jüyüp olboy detken. An üçüncü gün anan keyin bayagı ayal oturup dağ jüyüp güyösü oradan turup barıp bayağı terezeni sürüp koyup deydi. Terezeni sürüp atsa emne atasın dese, жақшылап кара деген экен да. Кара, эмнени карайсың, кирди кара дейт экен да. Карсы кирди, таза эле экен дептир да. Деген экен да. Ушуну сүрүп койгонан бирөөнүн кемчилигин айтпайсың деген экен да. Көрсө адамдар субханалла через призмасы эмнекен өзүңдүн эмеңди кемчилигиңди көрбөй эле бирөөнүн кемчилигин көргөнгө адат болуп калат экен да. Ал эми өзүнүн кемчилигин көрбөгөн адамдар, алар бул дүйнөдө жүрөгү сокур адам сыяктуу болуп эсептелет. Жүрөгү сокур адамдар бул дүйнөдө жалаң гана бирөөнүн көрөт, өзүнүкүн көрбөйт экен субханалла. Шайтандын бир белгиси ушул эки, ал өзүнүн кемчилигин көргөн эмес. Аллаху акбар. Мактоо туурасында. Мактоо туурасында. Мактоодо дейт, же болсо инсанды, адамды мактоодо 6 жаманчылык бар экен. Жок болуу, 6 түрлүү жок болуу бар экен. 4-өө мактаган адам, яғни экөө макталган адам болот экен. 4-өө мактаган адам болот экен, экөө болсо макталган адам болот экен. Нез алхамдулиллахи аламин деп турабы? Бардык мактоо бир гана Аллахка. Ал эми адамга болсо мактоо, жалаң бир адам мактай бере турган болсоң, анда 6 адамды 6 түрлүү апаат келип калат экен. Бир адамды дайым эле мактай бере турган болсоң, ал тезирээк өлө турган белгиси дейт да. Ким канча макталып кетсе, ошол баттел өлүп калат экен да. Анткени Аллах Таала кызганчак зат да. Аны бирин алып коет экен да. Пенделер ким мактаарын билбей калат экен. Аллах батыл алып коет ошол сени. Инсанга мактоо жарашпайт дейт. Биринчиси, мактаган адам тараптагы байла келип турган байлалар же болсо апааттар дейт. Биринчи, кээде аша чаап кетет. Жана бул нерсе аны жалганга түртөт экен. Мындан мактап аткан адам, Мындан кээ бирде аша чаап кетет экен. Тиги акам ушундай баян мод апыртып, жапыртып, калп айтып атыпсың, өзү билбей калышы мүмкүн экен, эмне болуп салганчы. Аллаху. Кээде макталган адам менсүүнү жана эл көрсүнгө алдырып коет экен. Макталган адам алдырып коет экен. Анткени мактаган адам, мактап аткан адам ушундай жапыртып ийген себебинен баягы тиги мактап атканын кой менде ошого окшошоюн дейт экен да, анан баягы туура эмес иштерди кылып башташым. Мен байкем ушундай мисалса, эрмек болсо молдо экен, момент койсо айып калат экенсин, мен баары момент башташым мүмкүн экен, айыктайм да. Ошондой эле адамдарда эмне пайда болушу мүмкүн экен? Баягы макталып аткан адам, мактап атканын угат эле эмнеген адам бузуп салышы мүмкүн экен, субханалла. Ошол себептен экинчи жаман нерсеси мактап аткан адам ошол макталып аткан адамды бузуп салат экен.
Үчүнчүсү, бирөөнү мактан адам кээде мындай негизсиз нерсе айтып атканда некен айтып салат экен. Негизи эле жок нерсени айтып салат экен. Негизи жок нерсени айтып салат экен. Айтуарына бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына башка бир адам мактай баштады дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Эй куруп калгыр" дейт. "Сен досуңдун мойнунду үзүп салың" дейт. "Эгер досуң бул сөздөрдү укса, акырет бактысынан таптакыр кол жууп калмак" дейт. Некен баягы мактап баштан пайгамбар сен мойнун үзүп салдың дейт. Болду. Эми эгер угуп калса азыр дейт да, акыреттин жакшылыгын кур калат, ал текебер болуп кетет. Эртең күндө субханалла намазга турганда дагы эмне болуп калышы мүмкүн? Ал текеберленип тура башташы мүмкүн. Бир шейхтердин бири некен бир күнү мечитке жамаатка келсе, караса эч ким экен, "Устаз сиз чыгып бериңиз" деп чыгат экен. "Аллаху акбар" деткен, намазга туруп эле бат эле намаз бүтүрүп салат экен. Элдин баары нааразы болуп калат экен да. "Устаз сиздин аркаңызда ушундай рахат алып намаз окуйлу деп атсак" дегенде, ушундай деген экен да. "Ооба" дейт, "Мен деле ушундай рахат мен Аллахтан алдым, Аллаху акбар деп турдум" дейт да. Экинчи рекетинде мага шайтан келди дейт. "Көрдүңбү" дейт. "Сен баардыгынан илимдүү экенсиң, ошону баардыгы канча илим турса сени чыгарды" дегенде мен намазымды оңдоп баштадым дейт да. Ана ошондо коркуп кеттим. Дейт, "Мен нафсим мени көбүрөөк жеңип кое турган, ошону сен намазды бат-баттан бүтүрүп салдым" деген экен да. Экинчи өлсөм да имам болбойм деген экен да. Өлсөм да субхана имам болбойм. Өлсөм да субхана эч качан алдыга чыкпайм деген экен да. Көрсө, алдыга бир адам мактап атып эле, баягы адам эмне болуп салышы мүмкүн экен? Баягы мойнун үзүп салышы мүмкүн экен да. Билбей каласың башына субхана. Төртүнчүсү, мактоо залим же күнөөкөр адамды шердентип жибериши мүмкүн экен. Мисалы, сизде болбойт, сизде бир турган болсо, субханалла, мамлекет чаап саласыз, падыша болсо, мамлекетке согуш ачып жибериши мүмкүн экен да. Сиздин колуңузда бар, аябай акылдуусуз десе, субханалла, акылдуу болуп китеп жазып башташы мүмкүн экен, э? Китеп жазып, бирок китебин окуп көрсөң, манкада окубайт да, субханалла, пайдасы жок китеп. Бирок эмне экен, мактоосу менен, бийлиги менен, шерденип кетип, субханалла, элдин баарына өзүн навязывать этип салышы мүмкүн экен, э? Ошондой нерсе экен. Ошол себептен мактап аткан адамдын ушундай бир жаманчылыгы бар экен. Ал эми макталган адамга эки жагынан зыян берет экен. Макталган адамга эки жагынан зыян берет экен. Эгерде макталып калсаңар, эмне кылышыбыз керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадис бар. Эгер сени бирөө мактап баштаса, бетине эмне кылыш керек? Мындай, кум чачыш керек. Кум. Пайгамбар кум чачкыла деген да. Бир күнү бирөө мактап баштаганда пайгамбар бетине кум чачкан экен да. Ал жерде кум көп, эми бизде болсо топуракта таш болуп чабый бергиле баңго. Дегеним бирок субхана мактоо биз лайыксызбыз, татыгы жокпуз. Канча мактай бере турган болсо сен өсүп кетем деп ойлобош керек да. Тескерисинче сен жок болосуң. Эгер мактай берсе жок болуп кетишиң мүмкүн, субханалла. Аял болсун, эркек болсун, мактай бере турган болсо, "О, сен супсулуусуң, сендей болбойт. Сен любой күйөө тийип аласың" деп койсу эле баары. "О, мен сулуумун, любой күйөө тийип алам" деп баягы акырында карасаң күйөөсүз калып калышы мүмкүн да. Ошентип жүргөндө мен любой болсо, кыргызда болсо бар го жанакы сыңар аяктан сыны кетсе да сыры кетпейт, сыры кетсе да сыны кетпейт депчи. Бирок ошол нерсе калышы мүмкүн, бирок субханалла, эмне болуп кеткен? Ал макталып атып, өзү кантип сынып калганын билбей калышы мүмкүн экен. Биринчиси, ошо макталган адамда текеберликти жана мактанчакты пайда кылат экен. Ал мактанып баштайт экен. "О, мен ушундаймын." Кийин бул экөө адамды чоң жоготууга учурат экен. Эмне үчүн десе, мактаныч адамга текеберлик тап келет. Текеберлик келгенден кийин анын жерге түшүшү болбойт. Текебер адамдын жерге түшүшү оор. Кайра өзүнүн оюнан кайтышы да оор болот текебер адамдын. Текебер адам оюндан кайта албайт кайра. Кандай эле кээ бир шейхте айтат го, мындай текебер адам дейт, бүркүт сыяктуу, тиякта бүркүт сыяктуу. Бүркүт мындай карайт экен да, эмнекен мындай баардык нерсе чычкандай көрүнөт экен да. Экен, карачы, любой нерсе чычкандай көрүнөт экен, азыр калаан басып алам дейт экен да, жеп алам дейт да. Ал эми жердегилер болсо карайт экен, бүркүт турат дейт, карасаң чымындай көрүнүп калды дейт экен да. Мындай айтканда бири-биринен алыстап ушундай экен, бири-биринен экен, адам көтөрүлөт, адамдар чычкан же болсо бир кичинекей бир пишадай көрүнүп калышы мүмкүн. Бирок эмнекен, анын кылган нерсеси субхана аны жок кылгандан башка эчтеке албайт экен. Мен баягы бир жерге бардым. Анан ошо таксыр, сиз өтө жакшы иш кыласыз, ушундай мамлекетке пайдаңыз тийип атат деп ооба мен ушундай кылдым, ушундай. Аны акырында акыркы 3 саат субхан только мактанып чыктык да. Аны эмне кылабыз? Дальше мактап коюп кетебек. Эмне ушундай нерсе адамдын түшүшү оор болуп калат экен. Ошол нерсени мактоого өтө берилип кетпегиле. Мактоо бул жанагындай бир таттуу бир мындай конфеттей да. Оозуңа салып, же болсо мороженое жеп баштасаң, баягы жебейм деп атсаң, оозуңа салып баштасаң, аянычып кетесиң да. Ошондой эле мактаныч таттуу болот да. Бирок ал бүткөндөн кийинчи аны издеп калат адамчы.
Эгер аны мактабай отурган болсо чүнчүп кетет, ал оорукчан болуп калышы мүмкүн. Бул дүйнөдө субханалла ошол мактооч же сени бирөө мактап аткан болсо басып алып кеткен жакшы дейт. Эми экинчиси, макталган адам бошошуп, жакшылыкка умтулбай эле өзүнө өзү ыраазы болуп жүрүп калат экен да. Өзүнө өзү ыраазы, мен ушунчага жеттим, мен ушундай, мен ушинтип атып жеттим да, мен сиз эми ушунча ак мээнетиңиз менен жеттиңиз, ушундай кылып атып жеттиңиз, акылыңыз менен жеттиңиз, сиздин билармандыгыңыз менен көрөгөчтүгүңүз менен жеттиңиз деп берсечи, мен биларман көрөгөчтүгүн субхана отура беришим, акылы жок, көзү сокур боюнча калып кала берет экен да. Өспөйт экен субханалла, калып кала берет дейт. Ошол себептен эгерде бирөөнүн жок кылгыңар келсе мактай башташ керек экен да. Бирок антпегиле, машалла, Аллах кала сактасын. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен досуңдун мойнун үздүң, эгер досуң бул сөздү укса, акырет баксан таптакыр кур жак калма, жок куржалак калмак дегени, субханалла, ал сен мактай бериш себебинен баягы кылып аткан ишин токтотуп, ошол нерсени кылбай калбасын деген сөз экен. Hazreti Umar radhiyallahu бирөөнү мактоо аны мууздагандык менен барабар деген экен. Бирөөнү мактоо аны мууздагандык менен барабар деген экен. Субханалла. Ошол себептен биз билишибиз керек экен. Алла Таала сиз менен бизди бул дүйнөгө жаратканда бирөөнү эле мактасын, өзүн мактасын деп жүрөткөн. Ошол Кур'андын башында Алхамдулиллахи аламин деп. Ошону ва илахукум илаху вахид. Силердин жымнекен илахыңар, мактой турганыңар, сыйна турганыңар бирөө эле Аллах, андан башка бирөөнү. Пайгамбар дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келишип, "Я сен анан Аллах билет" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уйгундаган экен. Жок, андай дебе деген экен да. Аллах анан жана сен билесиң деп айт деген экен. Көрсө, деген пенделчилик эмнекен? Дайыма адамды алдап койбосун. Кээ бирде сөз түркүмүндө туура эмес сүйлөп калышы менен адамдар кантип мактап салганын билбейсиң. Бирок эмнекен ушул бул дүйнөдө бирок сразу эле барып туруп сындырды, чаап туруп, "Ооба сен ушундайсың" дебеш керек. Балки бир өсүп бараткан балдарды машалла аракет кыл, дагы ушундай нерсең бар экен, аракет кыл деп мындай стимул берип турушты эч ким эмне кылбайт. Стимул берип турушты. Жана бир чоң Эйнштейн деле субханалла жана чоң ал эме физик. Ошол эле субханалла жанагындай чоң эмелердин баардыгы тең керек болсо кичинекей кезинде мындай айтканда ДЦП деген оорулар менен акылы кем болгон экен да. Бирок энелери сендей болбогу, сен ушундай, сен чыгардың деп өзү чыгарып берип коюп ушинтип атып кантип эме кылган. Рузвельт деген бар го, президент болгон экен. Ошол негизи мындай ушундай бир энеси аны кандай мактап атып, ушундай аракет кылдырып атып эмне салган, ошо президенттикке чейин жеткен да. Дагы бир эмесинде болсо, ошол мындай көптөгөн чоң адамдардын чыгышы адамдарга стимул бериш менен болгон да. Унутпашыбыз керек, балдарыбызга стимул бериш керек, аны мактабаш керек экен деп ойлобош керек. Бул жерде башка диний мактоо, балки бир бийликте уже чоң мындай состоявшийся мындай туруп калган адамдар мактоо жөнүндө болот. Бирок кичинекей баланы мактоо, кызыңды мактоо, аялыңа бир аз мактоо айтып коюш, күйөөсүн мактап коюп хан кылып алыш, это не проблема. Субханалла, бул боло берет. Эч кандай нерсеси жок. Баардыгы мактоонун баары тыйылган эмес экен. Аллага мактоо, ошондой бирөөнү алдыга өстүрүү үчүн аракет кылышын, дагы түрткү болуш үчүн кылган мактоолор, же болбосо аларга кылган айтылган жакшы сөздөр эмнекен бул соопка таргет этет иншалла. Аракет кылабызбы? Иншалла. Машалла, субханалла, анта астагфируллах ва атубу илейк.